Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү геометрия сабагынан көрүшкөнүмө кубанычтамын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы үч бурчтуктун жана трапециянын орто сызыктары. Бүгүнкү сабакта биз трапеция, анын элементтери, касиеттери тууралуу маалымат алабыз. Үч бурчтуктун жана трапециянын орто сызыктарын эмне экенин билип, аны тапканды үйрөнөбүз. Маселелерди чыгарабыз өз алдыбызча. Адегенде балдар, кайталап алалы өтүлгөн сабакты. Берилген фигуралардан ромбду тапкыла. Кана балдар, 6 фигураны көрүп турасыңар, Булардын кайсынысы ромб? Кана балдар, таптыкпы? Анда эмесе текшерели. Бардыгыбыз туура таптык деп ойлойм. Азаматсыңар. Берилген фигура, мына кызыл тегерекче менен сызылган фигура бул ромб. Ал эми калгандарын атап өтөлү. Биринчи фигура бул квадрат. Кийинкиси үч бурчтук. Сары боек менен боелгон фигура тик бурчтук. Көк түстөгү фигура параллелограмм. Биз тапкан ромб жана акыркысы трапеция. Бардык жактары барабар болгон тик бурчтук эмне деп аталат балдар? Бардык жактары барабар болгон тик бурчтук бул азаматсыңар балдар квадрат деп аталат. Кийинки суроо. 360 градус бул эмне? 360 градус бул 4 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы. Томпок 4 бурчтуктун түрлөрүн атагыла. Биз жогорудагы көргөн сүрөттөрдүн арасынан 4 бурчтуктардын түрлөрүн аныктайбыз. Аларга кайсыга кирет? Тик бурчтук, параллелограмм, квадрат, ромб жана трапеция. Берилген фигуралар томпок 4 бурчтуктун түрлөрү экен. Канча түрү бар экен? 5 түрү бар экен, Анда эмесе биз трапецияны баштайлы. Эки гана жагы параллель болгон томпок 4 бурчтук трапеция деп аталат. Сүрөттө көрүп жатабыз, балдар? Кайсыл жактары параллель экен бири-бирине? Параллель деген эмне эле? Бири-бири менен кесилишпеген эки түз сызык бири-бирине параллель деп аталат, Демек, эки гана жагы параллель болгон 4 бурчтук трапеция деп аталат дейт. Ал эми барабар эмес жактары, параллель эмес жактары бири-бирине барабар болот. А, Б жана С, Д жагы бири-бирине барабар. Ал эми А, Д жана Б, С жагы бири-бирине параллель болот. А, Б, С жана Д бул трапециянын бурчтары же чокулары деп айтабыз. Трапециянын чокусунун негизине түшүрүлгөн перпендикуляр анын бийиктиги деп аталат. Чокусу Б чокусунан АД жагына түшүрүлгөн перпендикуляр БМ бийиктиги жана С чокусунан АД жагына түшүрүлгөн перпендикуляр СН бийиктиги. Трапеция тең капталдуу трапеция жана тик бурчтуу трапеция деп экиге бөлүнөт. Тик бурчтуу трапеция бул эгерде трапециянын бир бурчу 90 градуска барабар болсо, анда ал тик бурчтуу трапеция деп аталат.
азыркы учурда А жана Б бурчу 90 градуска барабар болуп жатат. Жана АД жагы БЦ жагына параллель. АБ азыркы учурда бизде бийиктигине барабар болот. Ал эми азыр көрүп жаткан фигура бул тең капталдуу трапеция. Трапециянын каптал жактары барабар болсо, анда ал тең капталдуу трапеция деп аталат. А, Б жана С, Д каптал жактары бири-бирине барабар. А, Д жана Б, С жактары бири-бирине параллель. Тең капталдуу трапециянын диагоналдары барабар болушат. А, С жана Б, Д диагоналдары бири-бирине барабар экен. Негизиндеги бурчтар барабар. Бурч А менен бурч Д барабар. Бурч Б менен бурч С барабар. Көрдүк, Бул жерден кайсы фигураны көрүп жатабыз, балдар? Туура, үч бурчтук. Ал эми бул трапеция. Демек, азыркы ала турган түшүнүгүбүз үч бурчтуктун жана трапециянын орто сызыктары. Үч бурчтуктун эки жагынын тең ортолорун туташтыруучу кесинди ал үч бурчтуктун орто сызыгы деп аталат. Үч бурчтуктун орто сызыгы негизинде параллель болот жана анын жартысына барабар. EF орто сызыгы бул A'нын 2-ге бөлгөндөгүгө барабар, тең жартысына барабар дедик. Демек, берилген формула менен биз үч бурчтуктун орто сызыгын аныктай алат экенбиз. Трапециянын орто сызыгы негиздерине параллель жана алардын суммасынын жардымына барабар. Трапециянын орто сызыгы дагы трапециянын каптал жактарынын тең ортосун туташтырат. Жана МН орто сызыгы барабар АД кошулган БЦ бөлүнгөн 2. Негиздеринин суммасынын жартысына барабар. Анда эмесе мисалдарга көңүл бөлсөк. Эгерде тең капталдуу трапециянын карама-каршы бурчтарынын айырмасы 56 градус болсо, трапециянын бардык бурчтарын тапкыла. А, Б, С, Д трапециясы берилип жатат, Эгерде карама-каршы бурчтардын айырмасы дейт. Демек, Б бурчу менен Д бурчунун же болбосо С жана А бурчунун айырмасы 56 градус болсун дейли. Бурч Б кемитилген бурч Д барабар 56 градус. Бул жерден Б бурчун Д бурчу аркылуу туюнтуп алсак, бурч Б барабар 56 кошулган Д бурчу болот, Ал эми биз билебиз, бири-бирине кошуна болгон жандаш бурчтардын суммасы канчага барабар? 180 градуска барабар. Демек, А бурчу менен Б бурчунун суммасы 180 градус. А бурчу Д бурчуна барабар, Б бурчу С бурчуна барабар. Демек, 56 градус кошулган Д дегенди биз 56 градус кошулган А деп алсак болот. Себеп дегенде А жана Д бурчтары барабар. Ошондуктан биз А бурч А кошулган бурч Б барабар 180 градус деген берилишти пайдаланабыз. Бурч А кошулган деп туруп, бурч Б'нын ордуна биз жогоруда тапкан 56 градус, бурч Б барабар 56 градус кошулган Д бурчу деген түшүнүктү коебуз. Демек, бурч А кошулган 56 градус кошулган
burç A barabar 180 gradus. Бұл жерден A burçuna koşsak 2 burç A gelip çıgat. 2 burç A barabar 180 kemitilgen 56. Al эми 2'ni alıp ötsök bölümünden ötөt. Burç A barabar 180'den 56'ны kemitsek 124. 124'te 2'ge bölөбүz. 62 gradus demek biz tapkan burç D burçu. Же болбосо A burçu. A жана D burçtары demek 62 gradustan ken. Al эми B burçu 62'ge 56'ны koşsak 118 gradus. B burçu jana S burçtары bizde 118 gradustan bolot eken demek. Keyinki misal. A, B, C üçburçtuğu verilsin. Y bu A, S jağının ortası. Al эми F bu B, C jağının ortası. Eğer de A, B barabar 12 desimetr bolsa, Y, F orta sızığın. Jana B'si Y, F barabar 4,5 bolsa, 15 cm bolsa, A, B jağın tapkıla deyik. Demek birinci uçurda negizi beriliptir, orta sızığın табыш керек экен. Ал эми экинчи учурда орто сызыгы берилиптир, негизин табышыбыз керек экен. Мынакей балдар, үч бурчтук A, B, C үч бурчтугу. A, E чекити A, C жагынын ортосу, F чекити B, C жагынын ортосу. Демек, биз орто сызыгын табыш үчүн эмне кылабыз дедик эле? Негизин тең 2'ge bölөбүз. A, B negizi barabar 12 desimetr eкен. Demek 12'ni 2'ge bölsök, Y, F orta sızığı birinci uçurda 6 desimetrge barabar. Keyinki uçurunda Y, F orta sızığı 4,5 cm. Ana balдар, эгерде тескерисинче орто сызыгы берилип, негизин табыш керек болсо эмне кылабыз? Биз негизинен орто сызыгын табыш үчүн бөлүп жатканбыз. Ал эми орто сызыгы берилип, негизин табыш керек болсо, орто сызыгын тең 2'ge эмне кылабыз? Көбөйтөбүз. Демек, 4,5'ti 2'ge көбөйтсөк 9. Keyinki misal. Трапециянын негиздери 6,4 дesimetr жана 8,6 дesimetr. Орто сызыгын тапкыла. Трапециянын орто сызыгын кантип аныктайт элек балдар? Жана ал трапециянын орто сызыгы деген эмне? Тең капталдарынын ортосун туташтыруучу түз сызык трапециянын орто сызыгы деп аталат. Ал эми аны табуу үчүн негиздерин кошобуз жана тең 2'ge бөлөбүз. A, B, C, D трапециясы берилди. E жана F анын орто сызыгы дейли. Демек, негиздеринин узундуктары берилиптир. A, B негизи 8,6 дesimetr жана C, D негизи 6,4 desimetr. Орто сызыгын табыш үчүн негиздерин кошобуз жана тең 2'ge бөлөбүз. Демек, EF барабар 8,6 кошулган 6,4 кошсок канча чыгат балдар? 15. 15'te 2'ge бөлсөк 7,5 desimetr. Анда эмесе тапшырма. 3-чү жана 4-чү көнүгүүлөр. Экинчи жана 3-чү көнүгүү. 3 бурчтуктун жактары 6, 9 жана 13 метр. Анын орто сызыктарынан түзүлгөн 3 бурчтуктун жактарын тапкыла дейт. Демек, ар бир жагынын орто сызыктарын табат экенбиз. Эгерде бир жагы 6 метр болсо, ошол 6 метр болгон жагына параллель болгон орто сызыгы канчага барабар балдар? 3'кө. Ал эми 9 метр болгон жагына параллель болгон орто сызыгы 4,5'ке барабар. Ал эми 13
метр болгон жагына параллел болгон орто сызык канчага барабар балдар? Мына мен силерге эки жагын таап бердим. Ал эми акыркысын өзүбүз табалы, 3 бурчтук берилген. Чиймесин чийип, бардыгын өз орду менен жазганды унутпайбыз. Кийинки 3 бурчтук берилген. Анын орто сызыктарынан түзүлгөн 3 бурчтуктун жактары 5, 7 жана 10 дециметр. Берилген баштапкы 3 бурчтукту тапкыла дейт. Демек, экинчи көнүгүүгө тескери экен, Биз орто сызыгын тапсак, бул жерден орто сызыгы берилиптир. Чоң болгон негизин табышыбыз керек. Ал үчүн орто сызыгын узундуктарын 2ге көбөйтүп чыгабыз. Акыркы тапшырма биздин курчап турган айлана чөйрөдөн трапецияга окшош буюмдарды, нерселерди мисал келтирип жазып, колубуздан келсе сүрөттөрүн тартабыз. Трапеция формасында бизди айлана чөйрөдө кандай буюмдар, нерселер курчап турат балдар? Жазып сүрөткө тартабыз. Бүгүнкү сабак баарыбызга түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Анда эмесе балдар, кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.